Таман алдында тапталган таштарды иштетип жалтыратсаң, укмуштай кооз көрүнүп, табигый касиетинде кубулат. Андан чебер буюм жасай билсең, эч нерсеге алмаштыргыс көркөмдүк келип чыгат. Элибиздин күндөлүк жашоосунда таштан ар кандай буюмдарды жасоо учурунда белгилүү өлчөмдө өнүккөн. Мындан элге тегирмен, жаргылчак өңдүү, күндөлүк турмуш жагдайы менен шартташкан кесипчилик кирген. Ташты иштетүүчүлүк жана ага көркөмдүк берүүдө Нурлан мырзанын эмгегин элдик таш чегүүчүлүктү жаңы шартка жараша өсүп өнүгүп бара жаткан туундусу катары карап бааласак жаңылышпасак керек. Анткени азырынча алгачкылардан болуп жаңылык киргизүүдө, ал ташты иштетүүдө оюп чегүүчү, жылмалоочу жана башка керектүү болгон каражаттарды чет өлкөдөн алдырган. Кандай буюм жасабасын, жаратылыштан берилген түсү, кооздугу сакталат, эч кандай боек колдонулбайт. Тескерисинче жасалып бүткөн соң күтүлбөгөн сүрөттөр пайда болуп, өзүн кошо калтырууда. Бир жылга жакындап калды бул иш менен алектенгеним. Ошо бир жылдын ичинде буюрса таштын сырын жаңыдан ачып келатам десем болот да. Ар бир таштын өзүнүн баягы мүнөзү бар, жасалуу убактысы да ошого жараша болот дегендейчи. Тоого чыгам, бул таш тандоо процесси, ташка чыгуу бул мен үчүн эргүү жаратуучу, эргүү бере турган процесс деп айтсам болот да. Мен үчүн бул баягы таштын оорлугу болот, алып келиш кыйындыкка турат, бирок мен үчүн бул чарчатпай, тескерисинче баягы күч кубат берүүчү процесс катары карайм да. Көрүнүп тургандай эле таштардын өңү агыш, жашыл, кара болуп арасында түрдүү темгилдери бар. Тегизделип жылмалангандан кийин өңүнө чыгып, таң каларлык табигый кооз, чийимдер элестелип, темгилдүү таштардан ар түрдүү нурлар төгүлүп, ажайып көрк берип турат. Мындан тышкары, таш менен иштеген устанын да жеке чыгармачылыгын далилдеп тургандай, Нурлан мырза буга чейин жаа жасап, мүйүз менен иштеген. Бир топ ар кайсы жумуштарда иштеп, көп каражат тапкан менен жактырган өнөрүн таштай алган эмес. Үйгө керектелүүчү Шайман магазинде иштеп калдым. Ошол жерден мен таң калдым да, өзүбүз эле колго жасап алчу нерсенин баарын Кытайдан сатып алат экенбиз да. Биз ошол мамлекеттин ошол бюджетине, ошол өнүгүшүнө салымыбыз биздики болуп калып атат да. Анан ошондуктан өзүбүз дагы бир нерсе өндүрөлү деген бир ой келип, анан ошо үй шартында жасап атабыз буюрса. Нурлан мырза ар бир көргөн ташы эмнеге ылайыкташып тургандыгын көлөмүнө карата аныктайт. Өтө эле көлөмдүү көрүнсө, кол жуучу раковина жасайт. Тескерисинче, кичине болсо, башка буюм оюуну пландаштырат. Майдарактарынан самын салгыч сыяктуу кутулардын түрүн жасап, дегеле таштан жасалган буюмдарга жан киргизет. Сабырдуулук керек да. Эмнеге дегенде кээ бир аябай кооз таш алып келесиң, жасап атканда бул ичиндеги жараңкалар болот да, аны сыртынан көрүү мүмкүн эмес. Анан жасап атканда баягы жарабай калат да. Анан ошол кезде баягы колуңду таштап салбай, ишиңди таштап салбай, жинденбей, бул баягы өтө оор жасалат экен. Бирок андан деле тажабай эле, мына бул жерден мындайынан ачып, суюк самын куюп аласыңар. Бул мисалы үчүн түрлүү көлөмдө жасаса болот да. Бул азыр сиздер көрүп аткан 600 миллиграммды түзөт, жарым литрден ашыгыраак. Белгилей кетсек, жасалган ар бир буюм кайра кайталанбагандыгы менен өзгөчө. Таш деп айтылып тургандай эле бекемдиги, суукка, күн нуруна, дегеле аба ырайынын ар кандай өзгөрмөлүүлүгүнө чыдамдуу болгондуктан көп жыл пайдаланууда дагы сыры көчпөйт. Башкача айтканда, түсүн өзгөртпөгөндүгү менен айырмаланат. Адамзаттын жашоо тиричилигин тарыхый жагынан алып караганда таш доору өткөн, таш куралдар жасалган, таштан коргондор курулган, таш идиш аяктыкта милдет аткарган, ташты ташка сүйрүү менен отту танткан, эки таштын ортосуна коюп жанчып, таш менен дан майдалашкан. Бара-бара оңтоюна карата чеберлер буюм катары көрсөтүү үчүн анын көркөмдүк жагына көңүл бурушкан. Ушундан улам эң зарыл күндөлүк таш буюмдары акырындык менен өнүккөндүгү көрүнүп турат. Сатып алып аткан кардар дагы ошонусу менен кызыкса болот да. Эмнеге дегенде ал кардар алган раковина бөлөк дүйнөдө бир жерде да болбойт да, кайталанбайт бул иштерчи. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай 3 раковина такыр 3 бөлөк да. Эми бул кылымдар бою турган ташка мен гарантия баягы дагы деле 500-600 жыл бере беребиз. Булардын дагы бир өзгөчөлүгү бул аябай бышыктыгында да. Мындан элдик ташчылык өнөрүбүз өркүндөп өсүшкө багыт алууда десек жаңылышпайбыз. Ой жеткен жерге кол жетсе, түстүү таштардан белек бечкек буюмдарды жасоону колдонуп өркүндөтсө, эмне деген искусство болот. Демек, кыялданып тим болбостон ишке ашыруу жолдорун изденүү шарт.
Кундуз Бекарстанова, Сыргабек Семетеев, Кутман таң программасы.